жана улумдагы араб мамлекеттеринин кызматташтыгы аттуу саммит жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле бул көрсөтүүдө президент Садыр Жапаровдун дал ушул иш чарага болгон сапарындагы кызыктар тууралуу сиздер менен бөлүшөбүз. Биз менен болуңуздар. شكرا جزيلا على وقتكم الثمين. وأنا سعيد باللقاء. أهلا وسهلا. اوكي بسم الله. Доктор Мухаммед Аль-Насер Мырза сіздің қайрадан жолығып жатқаныма мен қуаныштамын. Глазго шаарында сіз Президент Садыр Жапаров саммит башталган чакта эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүнү туура көргөн, анткени бир дагы мүнөттү текке кетирбеш керек. Азыр болсо биринчилерден болуп ушул абройлуу делеген Ислам өнүктүрүү банкынын мүдүрү менен жолугуп жатат. Бул жолугушууда ушул банк менен Кыргызстандын кызматташтыгы тууралуу маселелер талкууланууда. Саммит башталганга чейин дагы президент Садыр Жапаров дагы ушундай маанилүү делеген 3 эки тараптуу жолугушууну өткөрүүнү эмерчилдеп жатат. мен de қуаныштамын сіздің жолығып тамшы сайын шарап деймін. والوقت المرافق أيضا. طبعا حصلنا الشرف لقاء السفير عدة مرات. Бахрейн башчылыгынан болсо ушул эле имараттын биринчи кабатында Курей өлкөсүнүн башчысы менен жолугуу алынып турат. Саммитке чейин болгону 1,5 саатка кетпеген убакыт бар. Ага чейин президент Садыр Жапаров 4 мамлекеттин башчылары менен маанилүү делеген маселелер боюнча жолугуп калуусу керек болчу. Азыр болсо эки жолугуш өттү. Биз азыр эле урматтуу президентибиздин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Көрдүңүздөр, бул Кыргыз Республикасы менен Бахрейн өлкөсүнүн делегация башчылары абдан жылуу, жакшы маанайда өттү. Анткени бул Бахрейн өлкөсүнүн падышасы тараптан Садыр Бахрейнге келип кетүүсүн суранып, ушул аябай жакшы кабарлайт. Экинчиси, биз буга чейин Бахрейн менен алып барылып жаткан жолубузда дагы бир жолу тастап, ушул өкмөттөр комиссияны түзүп, жакында Бахрейнден министрлер бара турган, туризм боюнча, коммерция боюнча банктар жетекчиси ушул Кудай буюрса, ушул президентибиздин Бахрейнге келгенге чейин биз ушунун баарын иштеп чыгууну сүйлөштүк. Анткени Бахрейн ар тараптуу Кыргызстан менен кызматташууга даяр. Жидда шаарында турабыз. Дал ушул шаардын өзүнө тартып турган өзгөчөлүгү Кызыл деңиздин жээгинде жайгашып, Аравия жарым аралындагы эң чоң порт мына ушул жерде. Бул порт Мекке шаарын өнүктүрүүгө дагы ошондой эле Жидда шаарын экономикалык жактан өнүктүрүүгө эң чоң салымын кошуп келет. Себеп дегенде дал ушул порт аркылуу экономиканын дарбазасы ачылган десек жаңылышпайбыз. Жиддада негизи күндүн ысыгы күн аптабы 48-50 градуска чейин чыгып кеткен күндүзү. Эми кечкирип күн батып бара жатканда элдердин баардыгы 48-50 өзүңүздөр көргөндөй эч кандай элдин жай баракат турмушун ушундан билиңиз. Баардыгы ушундай жер төшөктөрдү салып, үй бүлөсү менен бала чакасы менен келип ушул жерге отурушат экен дагы. Жиддада жашоо кечки 8-9 кийин башталган десек жаңылышпайбыз.
Сауд Арабияда өзүңүздөр билгендей бул падышалык башкарууда, ошон үчүн баягы бийлик атадан балага мурас катары калат. Ал эми бул жерде да мисалы банкнотторун карайлык, акчаларында дагы өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ушул королдун сүрөтү. Эми Сауд Арабиянын акчасы жөнүндө айта кете турган болсок, маселен бул жерде так бул 200 дирхам экен, 10 дирхам. 10 дирхам биздин Кыргызстандын сому менен болжолдуу бир 220-230 сомдун тегерегинде болот. Эми 10 дирхамга эмне келет, азыр карап көрөлү. Дагы бир нерсе айта кетсемби? Арабтарда бизде мисалы улуттук тамакы 5 бармак болсо, улуттук суусундук шора болсо, Арабияда улуттук суусундук кофе. Кадимки эле кофени аябай мындай мартабалуу конокко биринчи кофе беришет. Андан кийин өздөрүнүн баягы улуттук тамактары болгон шаурма жана башка тамактарды беришет. Азыр биз 10 дирхамды эмне келет көрөбүз. Ассаламу алейкум. Кофе. Кофе аламын деп азыр 10 дирхамды берди. Канча кайтарым берет болду? Бул арабтардын улуттук суусундугу. Бизде курма чай болсо, бул жакта кофе экен. Демек 10 дирхам. Бир кофенин баасы 8 дирхам, 2 дирхам кайтарым берди. Майда нерселерди көп кошушат экен, а? Шукран кабир. 5 شاي يا سيدي. اهلا وسهلا. كيف القيمة؟ يا أصدقائي. Арабтардын кофеси деп аябай айтып калсат. Дегустация Бисмилlah. Оставь жол. Дамы эмнеге окшош экен? Курма чай менен чөбөнүн аралашмасындай да бар экен да, кофеси башкача экен. Мына ичип көргүлө. Давай. Борбор Азия жана Булумдардын Араб мамлекеттери кеңешинин биринчи өтүп жаткан саммитинде биз азыр пресс борбордон байкоос алабыз. Дал ушул саммитке президент Жапаров дагы катышып жатат. Саммитте катышуучулардын көңүлү Кыргызстанда болуп жаткан экономикалык өзгөрүүлөргө бурду. Анда башчыбыз жашоо экономика жана дагы келишим курулушу тууралуу сөз кылды. Biz hazır Müslümanlar için en büyük olan Mekke'de turabız. Bu yerге президент барып ошол Müslümanlar büyük шаар Меккеге келип азыр умраны карап турат. Müslümanlardan büyük jay болгон büyük Kaabanын алдынан эксклюзивдүү кадрлар. إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم والصلاة والسلام والسلام. Президент Садыр Жапаров азыр мусулмандардын ыйык ушул шаарылган Меккеге ыйык Каабага келип өзүнүн зыяратын аткарып, азыр Кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн дуа кылып, бата кылып, кийин азыр ушул зыярат өткөндөн соң иш-чарадан чыгып бара жаткан чыгарыбыз. Айжигит аттым. Азизиңиздин умурасы кабыл болсун. Чоң рахмат. Бул ошондо умра кылгандан кийин чакты. Өзү эле алып коет кыскыла. Бирок мындай кылса да болот. Мындай
Бул дагы өтө берет, э? А эгер мындай биз кичинекейибиздегидей кылып жанагындай таз кылып алдырып салса, өтө жакшы анда. Анда ажылыкта ушундай кылсаң болот. Ажылыкты, э? Азыр ушундай. Эреже боюнча ушундай, э? Жок эми бул баягы бизге окшоп иштегендерге, бус жүрүштөн уялгандарга Айрыкча элчилерге. мен былтыр кылдыргам Дипломаттарга. Кыз кылып. Алпакка жүрө берем дияктачы. Түшүндүм. Өстүрүп коюн деген экенсиз да? Ооба. Сен деле азыр калсаң кылдырып койсоң болот. Умураң кабыл болсун. Чоң рахмат. Бар болуңуз, сиз дагы ишиңизге ийгилик. Алла разы болсун да, жакшы абактан кабыл да көп чакырсын бияка. Амин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Арабский чай. Арабтардын чайы. Улуттук чайы. جوازات قهوة الجوازات الجوازات عظمات Good. Башкача экен. عندكم شاحن ايفون؟ ممكن في المكتب والله Бул жана биздики эми чай чөпкө окшош экен. Yes. Now. Та бирөөнү койдуруп ичип атам. Шүкрен кардинал. Чай чөп.